Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар, сүйүктүү мекендештер. Аллах Тааланын тынчтыгы, саламы, берекети сиздерге болсун. Ошондой эле Аллах Таала ыйык ороз айында туткан орозоңуздарды, кылган дубаларыңыздарды кабыл кылган болсун. Бүгүн сиздер менен акыркы күндөрдө социалдык тармактарда талкуу жараткан көпчүлүк мусулман бир туугандарыбыздын тынчын алган тема жөнүндө сөз кылмакчымын. Барыңыздарга белгилүү болгондой, акыркы күндөрдө социалдык тармактарда бул жылкы ороз айынын алгачкы күнү жума күнүнө туура келгендигинен улам ороз айынын 15-күнү асмандан кандайдыр бир коркунучтуу үндүн угула тургандыгы, ал үн угулган мезгилде бардык мусулмандар, бардык адамдар сажда кылуусу керек экендиги, саждада субханал куддус деген сөздү үн токтогонго чейин айтыш керек экендиги жана бул окуялардан кийин Рамазан айынан кийин ар кандай жаман иштердин болуп, натыйжада Мухаррам айында чоң апаттардын боло тургандыгы жана бул апаттардан кийин Махди алейхисаламдын келе тургандыгы жөнүндө маалымат таратылган. Андыктан бул таратылган маалыматтын чын төгүнү жөнүндө өз ой пикиримди бөлүшүп кетүүнү туура көрдүм. Негизинен видеода айтылган хадис риваяты сахих хадистер топтолгон ишеничтүү Сахих Бухари, Муслим, Тирмизи сыяктуу эмгектерден орун алган эмес. Тескерисинче заиф, мындайча айтканда, алсыз жана токулган, уйдурулган хадистер көп кездешкен хадис эмгектеринде орун алгандыгы маалым. Бул риваят хадис алымдары тарабынан токулган хадис экендиги, мындайча айтканда, пайгамбарыбызга таандык эмес экендиги аныкталган. Хадис эмгектеринде келечек тууралуу айтылган хадистер негизинен фитан аттуу бөлүмдө орун алган. Фитан аттуу темада атайын китеп жазган Нуайм ибн Хаммад эмгегине риваяттардын сахих жана сахих эмес экендигине карабай орун берген. Мындан улам ал адам мухаддистердин сын пикирине кабылган. Андыктан аталган эмгектеги ар бир хадис дыккаттык менен изилденүүгө тийиш деп эсептеген бардык мусулман алымдар. Ошондой эле хадис алымдары жогорудагы видеодогу хадисти риваят кылган Файруз ад-Дайламинин жашоосунда бир да жолу Азирети пайгамбарды көрбөгөндүгү жана сахаба болбогондугун кабарлаган. Ошондой эле риваяттын чынжырчасында, санатында мындайча айтканда, бүгүнкү күндөн пайгамбарыбызга чейинки аралыктагы бул хадисти риваят кылган адамдардын арасында Абдул Вахаб ибн Дахактын болгондугу. Хадис алымдары бул Абдул Вахаб ибн Дахактын хадис уйдуруучу же хадис токуган, жалган маалымат тараткан бир инсан экендиги тууралуу маалыматтарды айтышкан. Мухаддистер келечекте ушул жылы ушундай окуя болот деген маанидеги хадистердин негизинен уйдурма, токулган хадис экендигин кабарлашкан. Ошондой эле хадис алымдары бир сөздүн Азирети пайгамбарга таандык болуп болбогондугун тыкыр изилдеген жана бул тууралуу аябай көлөмдүү томдогон китептерди жазган. Сахих хадистер топтолгон эмгектерде болбогон жана тууралыгы такталбаган хадистерди социалдык тармактарда башкаларга таратуу туура эмес иш болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз башка бир хадисинде бизди алдаган бизден эмес деп жалган маалымат таратуунун канчалык жаман иш экендигинен кабар берген. Ошондой эле башка бир хадисинде ал-фитнату ашадду мин катл деп фитна чыгаруунун коомчулукта өлүмдөн да мындай кооптуу экендигинен кабар берген. Азирети Мухаммедке таандык жүздөгөн сахих хадистер бар. Ишеним, ибадат жана ахлак тууралуу сахих хадистер турганда чын төгүнү аныкталбаган, керек болсо алымдар тарабынан туура эместиги айтылган хадистер менен алектенүүнүн мусулмандарга бүгүнкү күндө пайдасынан зыяны көп экендиги талашсыз. Бүгүнкү күндө мусулмандардын кыла турган иши жалган маалыматтар менен алектенүү эмес, тескерисинче бүгүн Аллах ыраазычылыгы үчүн эмне кылдым? Инсандарга пайдам тийдиби? Кайсы бир адамдын көңүлүн оорутуп албадымбы деген сыяктуу маселелерди ой жүгүртүп, буга жараша амал кылуусу керек экендиги талашсыз. Белгилей кетчү нерсе, 14 кылымдан бери орозонун 1 жана 15 күндөрү жума күнүнө даалай жолу туура келген. Буга карабастан эч бир тарых булагында жогорудагы маалыматта айтылган нерселер ишке ашкандыгы жөнүндө маалымат жок.
Ошондой эле таравих намаздарынын таспихинде айткандай, башы мээримдүүлүктүн, ортосу кечиримдүүлүктүн, аягы тозок отунан коргонуунун айы болгон Рамазан айында мындай нерсенин болуусу мүмкүн эмес. Андыктан баарыңыздарды чын төгүнү такталбаган, туура эмес маалыматтарды бөлүшпөгө чакырам. Ошондой эле бул маалыматтын жалпы коомчулукка жетиши үчүн бул видеону бөлүшүүгө, эгерде каналыбызда биринчи жолу болсоңуз, каналга катталууга чакырам. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Дагы бир жолу Аллах Таала туткан орозоңуздарды, кылган дубаларыңыздарды кабыл кылсын. Ошондой эле кийинки видеолордо аманчылыкта жолугушканга чейин баарыңыздар Аллага аманат болуңуздар.